Biz pandemiya учурунда берилген тапшырманы так убагында аткарууга дайыма тырышып аткарып келдик. Ошол учурда ушул биздин карамактагы иштеп жаткан кызматкерлердин бирөөсү дагы баш тартпастан ошол болгон күчүнү ушул пандемияны жоюуга жумшап, баардык күч аракетибизди жумшап, болгон күчүбүз менен натыйжага жетиштик деп ойлойм. Пандемия учурунда биз март айынан бери эле карантинге алынгандан убакыттан баштап күндүр-түндүр тынымсыз кызмат кылып келгенбиз. Залалсыздандыруу иштерине катыштык. Айлап үйгө барбай калган күндөр болду. Алардын учурунда дагы бөлүктөн чыкпай, бөлүктөн чыккан күндөрүбүз болгон. Ушул обсервация, госпитализация, стационарларга керектүү буюм тайымдарды, төшөк, керебет, тамак аштардан бери жеткиргенге катышып жүрдүк. Дезинфекция иштерине да тынымсыз катышып атканбыз. Бул жерде бир эле жалгыз мен бул сыйлыкка жетишкеним себеби жалгыз өзүмдүн эмгегим эмес. Бул жерде кызматкерлер жалпы эле ошол бөлүктүн кызматкерлери менен бирге тынымсыз иш алып барганбыз. Азыркы ушул даңк сыйлыгына көрсөткөн биздин жетекчилигибизге да бир чоң ыраазычылык билдирем. Ак эмгегибиз акталып, байкалып, көрүнүп калган экен. Ошол сунуш түшүп, биздин азыркы күндө президенттин колунан ушу даңк сыйлыгын алып отурам. Ал үчүн биздин өлкөбүздүн да президентине чоң ыраазычылык билдиребиз. 2020 жылы март айынан COVID-19 пандемиясына катышып ошол жерде өзгөчө абал кирди, өзгөчө кырдаал кирди. Ошол учурда иштеп күнү-түнү үйгө барбадык. Жооп сураганга деле болбоду ал убакта. Себеби өзүбүз деле коркуп аттык үйгө барганы. Биз ковид илдети аныкталган үйлөрдү, ковид илдети аныкталган көчөлөргө чыгып аттык залалсыздандыруугачы. Биз өзүбүзгө да жуктуруп алган болсок, үйгө барсак, үйдөгүлөргө, бала чакага жугат, айлапага жукпасын деп, ошол жерде күнү-түнү иштедик. Обсервация болгон жерлерге аппараттарын жеткиздик. Себеби биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы максат болчу бул. Биздин ишибиз, жумушубуз ошол болчу. Ошол учурда кылган кызматыбызга башкармалык тараптан ушул ажообуз тарабынан ардак грамота бар экен. Ошол грамотаны алып отурам. Дагы мындан ары дагы канча кыйынчылык болсо жеңгенге аракет кылабыз. Кыргыз мекенине кызмат кылабыз.